Бийлик алмашуудан кийин коомчулукта болуп жаткан азыркы окуяларга сырттан көз салып, атөгүл сындап баа берип жаткандар дагы аз эмес. Кыргызстандагы чыныгы демократиянын өңү мында болуш керек, жыты тигинде болуш керек. Анын принциптери башкача багыт менен жүрүш керек деп бизге сырттан акыл үйрөтүп жаткандар дагы көп. Эгемендүүлүк алган жылдардан бери ар кимдин артынан ээрчип жүрүп, кайсыл идеология менен жашап жатканыбызды дагы унутуп бараткандайбыз. Учурда абал туруктуу, башкысы тынчтык өкүм сүрүп жатканда соц тармактарда азыркы бийликте отуруп алып сындагандар да көбөйдү. Сындабай убакыт берели дегендер да аз эмес. Бул жума өткөн жумадан эмнеси менен айырмаланды? Албетте, коомчулук гана эмес, жада калса бүткүл дүйнөдө эмне болуп жатканына кулак салып тыңша отурган Америкадагы Кримтөбөл Көлбаевдин кармалып келишине жакшы баа берди. Коррупционерлерди, элдин акысына кол салгандарды кантип кустуруштун жолун издеп таптык. Аларга 30 күндүк мөөнөт берилет деген билдирүү бул жумада старт алды. Эми 30 күндө канча каражат чогулат, кимдер күнөөнү мойнуна алат? Кылгылыкты кылып коюп, байлыгын башкалар менен бөлүшкүсү келбегендер эми эмне кылабыз деп түн уйкусу азаптуу түндөргө айланып жатса керек. Бүгүнкү чыгарылышта мындан башка маалыматтардан кыскача мазмунуна көңүл буруңуздар. Мамлекеттин эсебинен байыгандар жана мурдагы коррупционерлерге кандай чара көрүлөт? Бийликтин жаңы ыкмасы жана 30 күндүк мөөнөттө канча каражат чогулат? Тышкы карызды ким төлөйт? Бул суроонун тегерегинде демилге көтөргөндөр көбөйдү. Эл өкүлүнүн демилгесин эл колдойбу? Мурдагы бийлик убагында көпчүлүк журналисттердин суроосу жоопсуз бойдон калып кеткен темага чекит коюлгандай. Райым миллион качан камалат дегенде фактың арды бергиле деген бир гана жооп болчу. Эми Райым Матраимов кармалды. Арадан көз ачып жумганча эркиндикке кайра чыкты. 2 миллиард 80 миллион сом мамлекеттин эсебине кайтарылды. Камаган менен же элге, же мамлекетке пайдасы жок экен деген түшүндүрүү сөздөр да айтылды. Бул эмнеден кабар берет? Бир учурлары мамлекеттин казынасына кол салып уурдасам боло берет экен. Башкысы эми темир тордун артына кирбесем болду дегени менен байлыгын башкалар менен бөлүшкүсү келбеген сараң байлар да аз эмес. Коомчулукта бул боюнча ар кандай мисалдарды келтирип жатышат. Мен жылкы уурдап, анын ордуна кой берип койсом да болот экен дегендер да жок эмес. Ошондой эле эң резонанстуу окуя катары бул жумада Кримтөбөл Камчы Көлбаевди кармалды. Бул маалымат кыргызстандыктардын эле эмес, чет өлкөнүн да назарын бурду. Мындан тышкары парламенттик шайлоонун күрөөсү 1 миллион сомго босого чеги 3%га түшүп, форма 2 жокко чыгарылат. Жогорку кеңеш шайлоо эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул жумада мындан башка кандай окуялар болуп өттү? Алдыдагы материалдан көрүңүздөр. 19 октябрь дүйшөмбү Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова БШКнын толук курамын таркатуу демилгесин көтөрдү. Ал Боршайком кайра эле эски саясатчылар эски оюндарын уюштуруп, бийликке мурдагы саясатчыларды алып келүүнү көздөп жатат деген таризде билдирүү таратты. Кымбаттуу элим, жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо менден адилеттүүлүк, мыйзамдуулук үчүн бекемдүр деп талап кылдыңар. Мен коркпостон килтейген мамлекеттик системага, коркутууга, кодулууга карабай туруп бердим. Эгемендүү мамлекетибиздин жаңы тарыхын таза барактан жазганга мүмкүнчүлүк түздүк. Эми болсо ушул мыйзамсыз иш кылган БШКнын курамы элдин кызыкчылыгын тутутуп, ачык, мыйзамдуу, адилеттүү шайлоо өткөрөт деп ишенесиңерби? Же кайра Facebook, Twitter, Одноклассникиде отуруп, лайк басып, шайлоо бүткөн соң кайра тополоңго барабызбы? Ошол эле күнү тышкы карызды төлөө үчүн элден каражат чогултуу демилгеси көтөрүлдү. Бул тууралуу аялдар кеңеши, жоокерлердин энелери коомдук бирикмелери айтып чыкты. Мы инициируем начало данной кампании. Биз мамлекеттин тышкы карызын эл менен чогуу төлөө үчүн демилгебизди баштадык. Биздин коомдук бирикме түшкөн акчаларды чогултпайт. Негизги максат ушул иш процесси башталып, андан ары уланып кетишине шарт түзүү. Ал үчүн азыркы тапта мамлекеттик банктарга атайын эсеп ачуу макулдашылды. Каржы министрлиги менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 20 октябрь шейшембе мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орунбасары Райымбек Матраимов кармалды. Тергөө иштеринин алкагында мамлекетке 2 миллиард сомго жакын зыян келтирген аныкталып, казынага бул сыманы кайтармай болду.
Ошол эле күнү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деп Экотех инспекциясынын мурдагы директору Жолдошбек Жунушев да кармалса, өзгөчө көп өлчөмдөгү пара алууга шектелип өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов менен экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев колго түштү. Андан тышкары экс-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев менен Жогорку кеңештин депутаты мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевке Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынды. Эртеси Абылгазиев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына сурак берди. Шейшемби күнү эртең менен Бишкектин биринчи вице-мэри болуп дайындалган Нариман Түлеев түштөн кийин өз арызы менен кызматтан кеткен Азиз Суракматовдун ордуна мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. 21 октябрь шаршемби бир күн мурун эле Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп дайындалып, убактылуу мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Нариман Түлеевдин кызматтан кетүүсүн талап кылгандар митингге чыгышты. Анын натыйжасында мэрияда ызычуу орун алды. Акыр аягы Түлеев кызматын кайра тапшырды. Ошол эле күнү президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров расмий билдирүү таратып, өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялады. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган казынадан жеп жаткан, жаап жашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Эскерте кетсем, бул иш-чара бир гана жолу болот. Ошондуктан жогоруда аталган адамдар жакшылап ойлонуп, капиталына жана мыйзамдуу жүгүртүүдөн чыгарылган мүлкүнө мунапыс алуу үчүн ушул учурду колдонуп калышы керек. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайтарып бергиле. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Мен декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик берем. Мүлктү жана кирешени ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сыр сакталат. Эгерде экономикалык амнистияны пайдаланбасаңар, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул элдин талабы. Бул мага ишенип тапшырган элдин мүдөөсү. Шейшемби күнү Өткүрбек Жамшитов өз арызы менен башкы прокурор кызматынан кетти. Анын ордун Курманкул Зулушев ээледи. Биринчиден ушу актуалдуу маселе мамлекетте бул коррупция менен күрөшүү, криминал менен күрөшүү, паракорчулук маселелерин чечүүдө. Бизде коомдо ушу 30 жылдан бери артка тарткан бул коррупция менен криминалда. Биздин биринчи максат ошол жака иш-аракетин жумшалат. Экинчи, мындан кийин мамлекетте эч кандай саясий кылмыш иш, саясий маңызда кылмыш козгоо деген түшүнүк болбош керек да. Мен бүт ушул багатта аракеттенем. Анан эч кандай саясатчылардын артынан куугунтук менен кылмыш иш да болбош керек. Буга чейинки Өткүрбек Жамшиттин иштери кандай болгон дейсиз? Эми как профессионал прокурор катары өзү үчүн процессуалдык принциптерди сактап жакшы иштеди. Баягы резонанстный иштер, саясий иштерге гана кичине кошкон мамиле кылды да. А өзүнүн жумушун, прокуратура системасын жакшы алып барды. Ошол эле күнү Эркинбек Чодуев Айыл чарба, тамак аш жана өнөр жай мелиорация министрлиги кызматынан бошотулуп, анын ордуна Тилек Токтогазиев дайындалды. 22 октябрь бейшемби мыйзамдагы ууру атыккан Кримтөбөл Камчы Көлбаев кармалды. Бул окуя кыргызстандыктардын эле эмес, чет өлкөнүн да назарын бурду. Ага карата жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 2020 жылдын 20 октябрында Камчыбек Асанбектин Бишкек шаарында жүргөн жери аныкталып, анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын өткөзүү үчүн
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып берилди. Жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага байланышкан башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүн аныктоо багытындагы тиешелүү чаралар жүргүзүлөт. Ошол эле күнү мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков президенттин стратегиялык тышкы саясий жана инвестиция маселелери боюнча кеңешчиси болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. Бул күнү Акылбек Жапаров да Садыр Жапаровдун кеңешчиси болгонун жар салды. Абылгазиев менин кеңешимди укканда отставкага кетмек эмес жана президентти 3 жылдын ичинде өз мыйгарым укугун тапшыртканмак эмес. Азыркы премьер угам деп атат, ошон үчүн бардым. Ошол эле күнү парламент шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда жактырып, депутаттар парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу мыйзамын кабыл алды. Кийинки шайлоо 2021 жылдын 1-июнуна чейин уюштурулушу керектиги белгиленди. 84 депутат макул, мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Эртеси 23 октябрда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Telegram каналы аркылуу алдыдагы шайлоолор мартка чейин болоорун билдирди. Ал учурда жасалып жаткан иштерди элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатканын айтып, 30 жылдан бери эл талап кылган иштер сөзсүз жүзөгө ашаарына ишендирди. Жапаровдун билдирүүсүндө ага катуу бут тосуулар болуп жатканы, бирок баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынары айтылды. Бул күнү Орусия президенти Владимир Путин алгачкы жолу Кыргызстандагы абал тууралуу пикирин айтты. Анда ал соңку окуяларды Кыргызстандын, кыргыз элинин шору деп баалады. Это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Менимче ал жакта болуп жаткан окуялар Кыргызстандын, кыргыз элинин шору. Шайлоо сайын төңкөрүш болот. Бул күлкү эмес. Билесиздерби? Бул эмнени айгинелейт. Көп мамлекеттер мамлекеттүүлүктү түптөө, өнүгүү маданиятындагы алгачкы кадамдарын шилтеп жатышат. Бул жума мына ушундай кадрдык өзгөрүүлөр жана камоолор менен эсте калды. Тазагүл Эмелбекова, Тынчтык Гөлбаев, Жума Баян. Бул жумада Бишкектеги спорт клубтарынын биринен Камчы Гөлбаев кармалып УКМКга алынып келинди. Ага карата жаза кодексинин 249 беренеси кылмыштуу уюмду түзүү, жага катышуу боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эгерде Гөлбаев мыйзам бузса, жазаланаарын, жазага тартылып эле тим болбой камаларын айткан. Мындан тышкары мурдагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаева экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы тарабынан суракка чакырылды. Маалыматты Финполдун басма сөз кызматынан тастыкташты. Маалыматка караганда Бактыгүл Жээнбаева акча каражатын орунсуз жок кылуу фактысынын алкагында ачылган сотко чейинки өндүрүш ишинин негизинде күбө катары чакырылган. Жээнбаева финансы министри болуп 2018 жылдын декабрь айында дайындалган. Ал эми Атамбаевдин президенттиги учурунда сот тутумунун куратору деп аталып, кадр маселелерине жана соттордун чечимдерине кийлигишкен Чулганду Манас Арабаевдин тагдыры Жээнбековдун учурунда жогорку кызматтагы атка минерлерге сабак болгон жок. Бул жумадагы коррупциялык схемага тиешеси бар кандай белгилүү атка минерлер кармалды? Кененирээк алдыдагы материалдан. Соңку 3-4 жылда эң көп талкууга алынган Райым Миллион деген каймана ат менен белгилүү бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда Бишкектен кармалды. УКМК тараткан сүрөттөргө караганда кармоо операциясы атайын кызматтын имаратынын маңдайында ишке ашкан. Мындай учурду көптөр күткөн болушу мүмкүн. Айрымдар 5-6 октябрдагы окуялардан кийин Матраимов Кыргызстандын аймагынан чыгып изин суутуп кетти десе, кээ бири ал Кара Суу районунун аймагында жашырынып жүрөт дешкен. Бирок эч кимдин божомолу оңунан чыккан жок. УКМК мыйзамдуулукту камсыз кылуунун амалын эбак эле баштаган көрүнөт. Анда да ишти чуулгандуу коррупциялык иштерде ат аталган ири фигураларды камакка алуудан баштаптыр. Эске салсак, Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагалыгына дайындалган күнү эгер Матраимов Кыргызстанда болсо, аны тез арада таптырып камаарын айткан. Матраимовдун үй бүлөсү боюнча толук расследование жүргүзөбүз. Силер менен жакында угасыңар. Мен азыр айтып өттүм го, мамлекетке келтирген зыянын ар бир коррупционер бир нече эсе, 10 эсе көбүрөөк кылып төлөттүрөбүз. Так?
Biz alарды түрмөгө камап 10 жыл кармап отургандан көрө, biz алардан 10 миллионун 100 миллион кылып туруп мамлекет төктүргөнүбүз жакшы. Бул билдирүүдөн 4 күн өтпөй Матраимов атайын кызматтын тузагына түштү. УКМКнын маалыматында 2016 жылдан баштап мамлекеттик бажы кызматынын системасында төраганын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов башка кызмат адамдары жана ошондой эле сырткы экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн көзөмөлдөгү катышуучулар тарабынан бажылык башкарууда көмүскө киреше табуу максатындагы коррупциялык схема жолго коюлган. Анын натыйжасында мамлекеттик бюджет ири өлчөмдө зыян тарткан. Мыйзамсыз схемага аралашкан 40 адамдын жүргөн жери так аныкталган. Ошол эле учурда алардын коррупциялык схемага канчалык деңгээлде катышы бар экенин тактоо боюнча жигердүү иш-аракеттер жүрүп жатат. УКМК ыкчам иликтөө иштерин улантууда. Атайын кызмат жазы кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча айыпталып жаткан Райымбек Матраимовдун кылмыштуу аракеттеринин натыйжасында бюджет алдын ала маалымат боюнча 2 миллиард сомго жакын зыян тартканын билдирди. Матраимов тергөө менен кызматташа тургандыгын айтып, аталган сумманы толугу менен ушул жылдын ноябрь айынын аягына чейин төлөп берүүгө даяр. Алгачкы 80 миллион сомду ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине которгону белгилүү болду. Матраимов тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соты кабыл алды. Бирок коомчулук Матраимовдун кармалышында шектүү жагдайлар бар деп күмөндөшүп, анын камакка алынбаганын сынгалышууда. Садыр Жапаров буга мындайча түшүндүрмө берди. Райым паспортун өзгөртүп, Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Паспорту башка атка. Кармап келди, кармап келгенден кийин мага чалды, кармап келдик, камаган атабыз деп. Мен айттым, токтоп тур, 7 өлчөп 1 кесели дедим. Анткени мына буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар, э? Райымдан 3 эсе бай. Миллиардтар бар анында. 1 тыйын төктүрдүңөрбү? Мына 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Туурабы? Же туура эмеспи? Кулматовду камадыңар. Кулматов Райымдан 2 эсе бай. Ал 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Төккөн жок. Ошол эле сыяктуу Албек Ибраимов, Сапар Исааков тест боюнча деп жатат. Эшматов, Ташматов бирөөнөн ушу мамлекетке казынага 1 тыйын төктүрдүңөрбү? Жок да. Мен башкача жол менен кетип атам. Менин иштөө стилим башкача. Муну биз 7 өлчөп 1 кесип атабыз. Мисалы Райымды азыр апарып 5 секундта камап койсок болот. 4 дубалда жата берет. 1 тыйын келбейт. Анткени ал өзү камалгандан шотторунун баары жабылат. Ал өзү болмойын которулуп келбейт акчалары. Кустура албайбыз мындайча айтканда. Жылда буланат сот процесси. Мына азыр жана болгону эгерде камап азыр конфискация кылабыз, баарын ушинтип камап жатып алып тергейбиз ишти десек, анда бир үйүн алат экенбиз, бир машинесин алат экенбиз, макул бир башка бир объектисин алалык. Ал 24 миллион эмес, 2 миллионго да чыкпаган имущество болот. Бир эле Райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын бажы кызматындагы коррупциялык схемалар тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөр жарыяланып, бул тармактагы кыңыр иштер ашкереленген. Анда Райымбек Матраимов бажыда уюштурган схема аркылуу Кыргызстандан 700 миллион доллар сыртка чыгарып кеткени жана анын үй бүлөсүнүн көмүскө бизнеси кантип өнүккөнү баяндалган. Райым Матраимов камалгандан 2 күндөн кийин 22 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамдагы уура тыккан Камчы Көлбаевди Бишкектен колго түшүрдү. Ал уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалган. Ага жазы кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлууда. Жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага байланышкан башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүн аныктоо багытындагы тиешелүү чаралар жүргүзүлөт. 1-май райондук сотунун чечими менен Көлбаев тергөө иштери бүтмөйүнчө камакка алынмай болду. Учурда ал УКМКнын тергөө абагында. Буга чейин кылмыш дүйнөсү менен күрөш болоорун, эгер Көлбаев мыйзам бузса жазага тартылаарын Камчыбек Ташиев билдирген болчу. Если Камчы Көлбаев также будет оказывать... Камчы Көлбаев кысым кылып же мыйзам бузса жазага тартылат. Жазаланып гана эмес, камакка отургузулат. Бандиттер, силерге өтө кыска мөөнөт берилет. Силер же мыйзам боюнча жашагыла, же өзүңөр мыйзам негизинде камерага баргыла, же биздин коомдон мамлекеттен кетип калгыла. В камеру по закону или уезжайте из нашего общества. Мыйзамдагы уура тыккан Камчыбек Көлбаевдин кармалышы кыргызстандыктардын эле эмес, башка мамлекеттердин да назарын бурду. Кыргыз коомчулугу Ташиевдин кызматка келгенде айткан убадаларын аткарып жатканын алкоого алып жатса,
АКШ уюшкан кылмыштуу топтун көрүнүктүү өкүлүн кармаган. Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын иши колдоого арзыйт деп билдирди. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматында аталган өлкөнүн мамлекеттик департаменти буга чейин Көлбаевдин кылмыштуу тоонун каржы механизмдерин бузууга жардам бере турчу маалымат үчүн $1 миллион сыйакы белгилеген. Америка Кошмо Штаттары Кыргыз өкмөтү коомдук коопсуздук үчүн бул коркунучтуу кылмыштуу лидерди жоопко тартып камакка алат деп үмүттөнөт. Көлбаевдин кылмыштуу тармагы Борбор Азияда жайгашкан жана банги заттарын сатуу, курал жарак сатуу, адам сатуу, опузалоо жана башка кылмыштуу аракеттер менен алектенет. Анын кылмыштуу тармагы бир катар евразиялык кылмыштуу топтордун лидерлеринин жана мүчөлөрүнөн турган Brothers Circle кеңири трансулуттук кылмыштуу уюмдун бир тармагы болуп саналат. 2012 жылдын февраль айында АКШнын финансы министрлигинин аткаруу буйругунун негизинде чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Көлбаевди братванын кызыкчылыгы үчүн же анын атынан иштейт деп тааныган. АКШ 2012 жылы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. 46 жаштагы Көлбаев 2012 жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана банги зат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам мурдаган деп айыпталып камалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп жаза мөөнөтүн Бишкектеги номер 47-абакта өтөп, 2014 жылы 8 июнда боштондукка чыгарылган. Соңку жылдары Көлбаевдин кыргыз саясатына, бийликке таасири тууралуу кептер айтылып келгени менен ал жалпы парламенттик шайлоонун алдында ачык талкуулана баштады. Өмүрбек Субаналиев уюшкан кылмыш дүйнөсү коррупционерлер, саясатчылар менен жоорулушуп кеткенин айткан. Учурда жаңы бийликтин уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү ишине коом ар кандай баа берүүдө. Чынара Нурсейитова, Тазагүл Эмилбекова, Гүлчора Казымкулов, Жума Баян. Тышкы карызды төлөө үчүн элден каражат чогултуу демилгеси көтөрүлдү. Айрым эл өкүлдөрү баштаган коомдук уюмдар акча жыйноо үчүн атайын эсеп ачуу камылгасын көрө баштады. Бүгүнкү күнү эл мамлекеттин мойнунда турган $4 миллиард 169 миллион карызды төлөөгө даярбы. Биз мамлекеттин тышкы карызын эл менен чогуу төлөө үчүн демилгебизди баштадык деген Айнура Алтыбаеванын демилгесин коомчулук каттуу сындады. Бул демилге жакшы деңизчи, бирок карыз мамлекеттикиби же элдин карызыбы деген суроолорго жооп издегендер да аз эмес. Ким жеген болсо ошолор төлөсүн деген ой пикирлер да айтылып жатат коомчулукта. Эми жебеген самсыга акча төлөшүм керекпи же жокпу? Бирок мамлекет бул эл, демек карыз жалпыбыздыкы. Азыркы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө эл карызды төлөйбүз деп кам санабасын, аны төлөөнүн жакшы ыкмаларын жакында иштеп чыгып жатабыз деген билдирүү тараткан эле. Бирок тышкы карызды жакынкы айларда же күндөрдө төлөй турган убакытта алыс эмес. Насыяны төлөө маселеси боюнча элдин тынчсыздануусуна негиз барбы? Алдыдагы материалдан көрүңүздөр. COVID-19 пандемиясына байланыштуу өкмөт быйыл сырттан ири суммада насыя алды. Ошентип 2020 жылдын 31 июлуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы $4 миллиард 824 миллион сомду түздү. Мунун ичинен $654 миллион ички карыз болсо, калган $4 миллиард 169 миллион тышкы карыз. Эми Кыргызстандын тышкы карызынан өз убагында кутулуу үчүн элден акча чогултуу демилгесин Аялдар кеңеши, жоокерлердин энелери, коомдук бирикмелери көтөрүп чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаеванын айтымында карызды төлөөгө салым кошууну каалагандар РСК жана Айыл банктарынан ачылган атайын эсепке каражат которулат. Мы инициируем начало данной кампании. Биз мамлекеттин тышкы карызын эл менен чогуу төлөө үчүн демилгебизди баштадык. Биздин коомдук бирикме түшкөн акчаларды чогултпайт. Негизги максат ушул иш процесси башталып, андан ары уланып кетишине шарт түзүү. Ал үчүн азыркы тапта мамлекеттик банктарга атайын эсеп ачуу макулдашылды. Каржы министрлиги менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Чындыгында мындай демилге коомчулукта ар түрдүү пикирлердин кагылышына алып келди. Көпчүлүк акчаны өз чөнтөгүнөн чыгарып берүүгө макул эмес. Алар бересени карыздын пайдасын көргөндөр төлөсүн деген пикирде. Тышкы карызды төбүшкөнгө сиз даярсызбы, жаранга? Жок, даяр эмесмин. Анткени ар бир жаранда азыр акча жок. Кимдер алса ошолор төлөсүн да. Алар үчүн биз эмнеге төлөшүбүз керек? Мен ойлойм, мен баардык элдин оюн айтсам керек. Ким жесе ошол төлөсүн. Жөн эле пешенетер менен жашаган эл кайсыл акчадан мына жумуш жок, жумуш ордулар жок, же мына жаштар үчүн эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Кайсыл акчадан төлөйт алар? Ушу жегендер төлөп койсун. Менин оюмча бул тышкы карызды элдин эсебинен эмес, бул башка булактардан издеш керек го. Элдин эсебинен чапканга
Билбейм, туура деп эсептебейм. Мындай пикирди жарандык активисттер дагы карманышууда. Айтымдарында өлкөдөгү соңку окуялардан кийин мындай демилге элди кыжырданткан акыбалга кептейт. Жанагы эл өкүлү, уяты жок эл өкүлдөрү чыгып алып, тышкы карызды эми эл төлөсүн деген бул бери келгенде эле абдан бир уят бир сунуш да. Себеби ошол эл өкүлдөрү акыркы жылдары ошол экономикалык кыйынчылыкка себеп болгон карактоолорго, урдоолорго унчукпай коркуп отурушуп, анан алар кеткенден кийин чыгып алып, анан бул эсепти мындай элге төлөткүсү келип атышат да. Бул абдан туура эмес сунуш, абдан туура эмес. Тескерисинче учурда элдин ишенимини калыбына келтиргендин ордуна азыр элди кыжырдата турган бир көрүнүш болуп калды да. Анткени менен өлкөдөгү аттуу баштуу ишкерлер бул сунушту колдоп жатышат. Алар болгону каражаттын даректүүлүгүн мамлекеттик органдар дыкат көзөмөлдөөгө тийиш деп эсептешет. Арыз өтө көп. Аны элеме ал демилгесин колдойм. Анан кийин биз дагы өзүбүздүн эгер андай бүткүл эл баардыгы колдосо биз да катышабыз да. Элден каяка чыкмак элек. Я считаю, что это хорошая идея. Мен мамлекеттин карызын төлөө үчүн колдоо көрсөтүүгө макулмун. Бул абдан жакшы демилге. Бирок алынган насыялар кайда кетти? Бул башка маселе. Анткени менен мен Кыргызстандын жараны катары колумдан келген сумманы берүүгө даярмын. Бул сумма албетте жөнөкөй жарандыкынан жогору болот. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров өлкөдө бул биринчи жолу көтөрүлүп жаткан демилге эмес экендигин айтып, карызды төлөөнүн мындай ыкмасы жыйынтык бербейт деген ойдо. 2005-жылы ушундай демилге болгон. Бир топ кишилер, ошонун ичинде мен саясий оппоненттерим, акча берип дагы элдерди жалдаган. Андан кийин НПО, правозащитниктер дагы бир топ уюмдар чыгып, анан ушундай патриотизм аябай койгон. Керекпи бир көзүмдү, бир почкемди азыр берем дейт. Анан карашо деп биз элдик счет ачтык. Ошол жака түшкөнүн эми уяласың айткандан. Эң көп карыз Кытай мамлекетинен алынган. Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына эле 1 миллиард 776 миллион доллар бересе. Ошону менен Кыргызстан Кытайдын алдында эң көп карызы бар 5 мамлекеттин катарына кирди. Мындай тенденция менен карыздын көлөмү 2024-жылга чейин дагы өсүп отурат. Анда Кыргызстандын алдында аны төлөөнүн эки гана жолу калат. Биринчиден түз төлөө ыкмасы. Мында мамлекет салыктарды көбөйтүү жолу менен карызга каражат табат. Экинчиси түз эмес төлөө. Бул ыкманы бир катар мамлекеттер пайдаланып жүрүшөт. Мисалы Шри-Ланка карыз акчага курулган портун Кытайга узак мөөнөттөгү ижарага берген. Бүгүнкү күнү Кытай аны пайдаланып келе жатат. Эми келишимдер боюнча Кыргызстан карызды 2020-жылдан тартып төлөй башташы керек. Экономисттер берисиден кутулуунун эң эффективдүү жолу тышкы карызды ички карызга которуу деп эсептейт. Бул акты биздин аткаминерлер карап чыгышар. Мисалы мына биздин тышкы карызыбыз экиге бөлүнөт. Жок, Кыргызстандын карызы экиге бөлүнөт, тышкы жана ички деп. Анан ошо тышкы карызы азыр мына 4,5 миллиарддан ашып калдыбы доллар менен. Ошону ички карызга которуп, башкача айтканда, ошол акчаларды мисалы элден эмес, бореки чоң ишканалардан, мисалы айыл өкмөттөрдөн, ошол жергиликтүү элдин өкмөтүнөн десек болот, ошолордон чогултуп, бирок анын ордуна жанакы орустарда облигация деген бар, баалуу кагаздар деген бар. Силер ушул берген акчаңарга мына биздин мамлекетке түшкөн акчанын момунча үлүшүн аласыңар деп туруп, ошол тышкы карызды төлөөгө азыр ошол акчалардын баары тышка кетип атпайбы? Эгер ошонун баарын ички карызга айландырса, ошол акчанын баары биздин элге төлөнүп калат. То есть ошол бюджеттен эле элге төлөп калышат. Ошондо биз эки маселени чечебиз. Артка кылча айтсак, туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда тышкы карыздын көлөмү 1 миллиард 900 миллион долларга көбөйгөн. Ал эми Курманбек Бакиевдин маалында тышкы карыз 700 миллион долларга өскөн. Алмазбек Атамбаевдин убагында 1 миллиард 300 миллион долларга өссө. Сооронбай Жээнбековдун убагында өзгөчө үстүбүздөгү жылдын башында карыз жетиштүү деңгээлде өстү. Тышкы карыз 4 миллиард 11 миллионго жеткен. Ошентип ар бир президенттин тушунда тышкы карыз орточо 142 миллион доллардан жогорулап келе жатат. Аны төлөө үчүн ар бир кыргызстандык жок эле дегенде 700 доллардан каражат чыгарыш керек. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, Жума Баян үчүн.
Чындыгында коомчулукта мындай демилге ар түрдүү пикирлердин кагылышына алып келди. Көпчүлүк эл акчаны өз чөнтөгүнөн чыгарып берүүгө макул эмес. Ансыз деле пандемия карапайым калктын капчыгын алсыз кылып койду. Эл карызды пайдасын көргөндөр же элди талап тоногондор төлөсүн деген пикирлерди айтышууда. Сөз баягы эле мансапка малынгандар же элдин эсебинен байыгандар жөнүндө болуп жатат. Ал эми айрым саясатчылардын айтымында өлкөдө бул биринчи жолу көтөрүлүп жаткан демилге эмес экенин айтып, карызды төлөөнүн мындай ыкмасы жыйынтык бербейт деген пикирин билдиришкен. Мамлекеттин жалпы карызы үстүбүздөгү жылдын 30-июлуна карата 4 миллиард 824 миллион долларды түздү. Анын 4 миллиард 169 миллион доллары же башкача айтканда 86,4% тышкы карызга туура келет. Калган 654 миллион доллары ички карыз болуп эсептелет. Тышкы карыздын басымдуу бөлүгү тактап айтканда 1 миллиард 861 миллион доллары көп тараптуу жеңилдетилген нацияларга тийиштүү. Коомчулуктун пикирин эске алганда азыркы жүргүзүлүп жаткан кадр саясаты туура эмес нукта бара жатканын белгилешүүдө. Айрымдар майлуу сүттүү жайларга татыктуу эмес, башкача айтканда мурдагы бийликтин кадрлары келип жатканын да айтып чыгышты. Бирок элдин сынын азыркы бийлик угуп, эл менен эсептешип жатканы баарыбызга маалым. Башкысы сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичип калбасак болду. Сиздер жума ичинде алынган маанилүү окуяларды камтыган Жума Баян маалымат аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.